Тимур Саралаев жогорку кеңеш жакында Кемпир-Абад маселесин ачык карайт экен. Жакшы билесиздер, буга чейин чек ара маселеси көрүнгөндүн эле бетине кармаган шылтоосуна айланган. Сатып жибериптир деп жер сабагандар элди адаштырганына дагы күбө болгонбуз. Кээ бир журналисттер, саясатчылар, депутаттар өздөрүнүн оюндарын ойноп, фактыларды бурмалап, туура эмес маалыматтарды таратышты. Мен да кененирээк маалыматтарды уктум. Кемпир-Абадты берип салбай эле алып жатканыбызга ынандым. Сабыр кылып турсак, бул маселе жакында жогорку кеңеште ачык каралат экен. Ошондо бурмалап жаткан саясатчылар, козутуп жаткан депутаттар жалган маалыматтары үчүн уялышат деп ойлойм. Кемпир-Абад маселесин чечүүдө чоң эмоциялардан, саясий оюндардан алыс болуп, документтердин негизинде иш алып барыш керек го дейм. 1965 жылдан бери плотинаны Өзбекстан башкарып келет. Буга чейин Кыргыздын бир аскери ал жакка кире алган эмес. Азыркы келишим боюнча мындан ары башкаруу 50-50 болуп, биз дагы плотинага теңме-тең көзөмөл кылабыз. Суунун көлөмү белгиленген деңгээлден ашпайт. Дагы бир логикага туура келбеген ойду чанжыраткандар. Суу ээлеп турган жерди алышыбыз керек. Суу болгондо жерди пайдаланабыз деп суунун түбүнө көз артып жатышат. Бул дагы элдин башын айландырган манипуляция. Болуп келген суу дагы да далай жылдар кылымдар агат. Суу түгөнүп, солуп кала турган күн келсе, анда адамзаттын дагы жашоосу бүтөт да. Өзбекстан менен чек араны тактоодо дагы көп жакшы маалыматтарды уктум. Албетте, ичимдеги сезимдеримди туйлап, ачыктап айтып салгым келип, сиздер менен бөлүшкүм келип жатат. Бирок, сүйлөшүүгө зыяным тийип калбасын деп азырынча көп маалыматты өзүмдө кармап турайын деп чечтим. Мындан артык келишим болбойт. Болушу дагы мүмкүн эмес. Жакында Алмазбек Атамбаев айтты го, чек ара маселесин мен атайын кийинкиге калтырганмын. Жапаров дагы кийинкиге калтырса болмок деп. Туугандар, учурда Өзбекстан калкын саны 40 миллион. Дагы 10 жылда миллиондоп калкын саны өсөт. Жерге болгон муктаждык күчөйт. Талаш аймактарга алар жайгашат. Согушсуз эле кирип кетпейби? 30 жылдан бери ушул түйшүктү эч кимиси чечкиси келбей, улам кийинкиге калтырып келе бергендин кесепетин көрүп жатабыз. Жапаров деле чек араны кийинкиге калтырып, башын оорутпай, президенттин мөөнөтүн жыргап өткөрсө болот беле? Болмок. Андай кылган жок да. Жоопкерчиликти алды, киришип, чечип жатат. Болгондо дагы Кыргызстандын пайдасына. Чек араны шылтоо кылып, жеке өздөрүнүн кызыкчылыктарын ишке ашыруунун максат кылгандар жер карап, уяла турган күнгө аз калды. Жакында жакшы кабарларга чогуу күбө болобуз, достор. Бүгүн Садыгалиева көчөсү 7 дарегине кара кечен көмүрү вагон менен келди. Кыргыз көмүр калкты 4000 сомдук көмүр менен камсыздоо максатта көмүрдү вагон менен алып келе баштады. Көмүр темир жол аркылуу Бишкек шаарына Садыгалиева 7 дарегине алып келип түшүрүлдү. Керектөөчүлөр аталган дарег аркылуу барып арзан кесек көмүр сатып алышса болот.